kulli ahad. Al-ula al-maut. Alımlar aytat, 4 nerse var. Bu 4 nerse insanga, her bir insanga sözsüz жетет. Şu 4 nerse. 4 nerseni körбөстөн ilancı yok. Bunda жетет. Şu 4 nerse her bir insanga жетет. Qaysı nerseler? Birincisi al-ula al-maut. Birincisi ölüm. Her bir insanga jete turgan nerse birincisi ölüm. Albatta bunu bardığımız aytamiz. Hiç kim men ölbeyim debeyt bu жерdeçi. Bu korkunçtu emas ölüm kanday misalı ölüşübüz bizi korkunçtu emas. Себеби har bir insan ölөбүз деп айтат. Аксакалды эле жакшы деле ölөбүз bir күн барып. Бирок коркунучту эмне билесизби? Коркунучтусу siz кандай учурда өлөсүз ошол нерсе коркунучтуу. Siz эмне амал кылып атканда өлөсүз. Siz кандай амалдын үстүндө өлөсүз? Ибадаттабы же зынадабы? Мечиттеби же тойдобу? Каякта өлөсүз? Же клубда же бир вечерде же бир башкадабы? Же бир жакшы нерсени садака же бир жакшы амалдардын үстүндө өлөсүз? Кандай амалдарсыз? Кандай абалдарсыз? Ошол нерсе маанилүү. Bir awliya болот. Ал awliya өзүнүн шагирттерине, ушул муридтерине, шагирттерине сабак берет ар дайым. Tavhidden, taktap aytkанда акыйдадан сабак берет. Анан bir күнү шагирттери ага төт куш деп коет ба, попугай. Попугай подарок этет да. Устазымдан сизге подарок этет. Ал попугайды алат, жанына коюп коет. Ал шагирттер менен устаз ар дайым ошол ла илаха иллаллах келимесинин, ла илаха иллаллах Мухаммаду Расулуллах ошол келименин мааниси тууралуу сабак кылышат ар дайым. Күндө ошол келиме айтылып турат да бир эки жолу. Анан ал жанындагы попугай жанагы келимени ар дайым угуп жанагы келимени жаттап алат да. Келимени жаттап алат. Андан кийин bir күнү шагирттери сабакка келсе, жана устаз ыйлап отурган болот. Шагирттер таң калып, устаз, сизге эмне болду? Эмне ыйлап атасың? Дегенде жана шагирттер айтат. Шагирттер ошондой деп суроо бергенде, жана устаз айтат. Жанагы силер мага подарок эткен попугай өлүп калды дейт. Шагирттер айтат. Устаз, эмне ушуга эле ыйлайсызбы? Биз башкасын алып берели мейли дейт. Буга ыйлабаңыз дейт. Устаз айтат. Жо, мен попугайдын өлгөнүнө ыйлап айтам. Анда эмнеге ыйлап атасыз? Ошол попугайга мышык атака кылган мезгилде дайым келимени айтып аткан попугай мышык атака кылган мезгилде келимени айта албай калды. Мен ошого ыйлап атам дейт. Себеп ал попугай келимени тилинде айтат эле, бирок ал жүрөгүндө келиме жок эле. Ошол себептүү өлүп аткан мезгилде, өлүм гаргара келген мезгилде тактап айтканда, өлүм көзүнө көрүнгөн мезгилде жанагы келимени айта албай калды дейт да. Эми сиз өзүңүзгө суроо. Биздин жүрөгүбүздө эмне бар? Ölüp atkan mezgilde kelime çıkabı же başka nesi çıkabı? Kança insanlardı görüp atabız. Semiçka satam, je bolboso süt satam de ölüp atkan insanlardı görüp atabız. Süt semiçka mınanın bası mınça de ölüp ketken insanlardı görüp atabız. Жүрөккө эмне сиңген болсо, ölüp atkan mezgilde ошол нерсе. Biraz ойлонуңар. Жүрөккө каяктагы бир нерселер сиңип калбасын. Кыздардын атын айтып жүрүп ölüp калбаңыз. Жаштар. Ayşe, Fatima, başka деп kızlardın atı menen ölüp ketpеңiz, ihtiyat bolуңуз biraz. Kızlar жүрөгүнө келип кеткендер. Же telefonda айтып Instagram, WhatsApp menen ölüp ketpейди. Instagram, WhatsApp деп ölüp аткан мезгилде ошол нерсени айтып ölüp кетпейди. Балким Аллах Таала бардыгыбызга келиме менен ölүү насип кылсын. Жанагы айтты, хадис уламалардын сөзү. 4 нерсе бар, ар бир инсанга жетет деди. Биринчиси